Парламент уран казууга уруксат берген мыйзам долбоорун колдоду. Эми Кыргызстанда уран, торий кендерин издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөөгө байланыштуу ишке тыюу салуу жөнүндөгү мыйзамы күчүн жоготот. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров мыйзам долбоору уран жана торий кендерин эмес, титаномагнетит кендерин иштетүүгө багытталганын айтууда. Жаратылыш ресурстары экология министри Мелис Турганбаев уранды иштетүүгө салынган тыюу башка сейрек кездешүүчү материалдарды камтыган 83 кенди изилдеп иштетүүгө жол тоболууда дейт. Кыргыз өкмөтү уранды иштетүү экологияга, калктын ден соолугуна зыянын тийгизбей турганын, аны иштетүү үчүн алдыңкы үлгүдөгү технологиялар алынарында баса белгилеп жатат. Ал ортодо Миңгуштагы уу калдыктарын ташыган унаа кырсыкка учурап, коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Анын кесепетинен элдин ден соолугуна кыйыр таасир тийгизет деген сыяктуу маалыматтар тарап кетти. Өкмөт жана атайын адистер кооптонууга негиз жок экенин айтып жатышса, кырсыктан саясат жасагысы келгендер ойдон токуган божомолдорун коомчулукка таңуулоо менен алек болууда. Урандын айланасындагы кептердин чоо жайы, чын төгүнү кесиптешим Акылай Карабаеванын материалында. Ал жерге сууга да түшкөн жок, эчтеке болгон жок. Туура эмес маалыматты туура эмес таратып атышат. Анда элге ушундай түшүндүрүп койбойлубу? Макул 70, каршы 8. Кыргызстанда уранды казууга уруксат берилди. Эми уран, торий кендерин издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан ишке тыюу салуу жөнүндөгү мыйзам күчүн жоготот. Жаңы мыйзам долбоору парламентте талкууланып, 2 жана 3 окууда кабыл алынды. Депутат Чыңгыз Айдарбеков уран жана торий кендерин иштетүү боюнча министрлер кабинетинин пландарына кызыкты. Акылбек Жапаров мыйзам долбоору уран жана торий кендерин эмес, титаномагнетит кендерин иштетүүгө багытталганын баса белгиледи. Торий жана уранга өзгөчө мамилени жасашыбыз керек. Эгер ушундай хвастаханиликтер бар болсо, же бирдеме кылайын десек, анда элге ушундай түшүндүрүп койбойлубу? Уран жана торий биздин өндүрүш максатыбыз жок. Уран менен торийди да бир жолу айтып коеюн, биз андан алып анан пайда көрөбүз дегенден биз абдан алыспыз. Бизге биринчи кезекте ошо титаномагнетит менен сейрек кездешүүчү металлдар керек. Өзүңүз билесиз, Евросоюзда атайын комиссарды дагы шайлашты. Анын комиссарынын орун басары менен Бакыт Эргешевич дагы жолугуп келди. Сейрек кездешүүчү металлдарды алууга Евросоюздагы Америкада кызыктар болуп атат. Алар биринчи деңгээлде экологиялык коопсуздукту коет, сиз өзүңүз билесиз. Биз алардын жардамына дагы муктажбыз, алар да келип атат, переговорлор жүргүзүп атабыз. Парламенттик жыйында кенди иштетүүдө экологиялык маселелерге дагы өзгөчө көңүл буруу керектиги айтылды. Депутат Нуржигит Кадырбеков көл жээгиндеги айрым эс алуу жайларынын ээлери тарабынан суроолор келип жатканын айтты. Алар кен казуу иштери баштала турган болсо, эс алууга келе турчу туристтерге терс таасирин тийгизип калуу коркунучунда турганын кабарлады. Өкмөт башчы пансионат ээлерин сынга алып, ушак менен алектенгенче туристтерди татыктуу тосуп алууга даярдык көрүүсүн эскертти. Айрым пансионаты барлар көлдүн жээгинде. Экологияга байланыштуу ушул иш башталгандан кийин балким туристтер келбей калат, ошого чейин банкрот болгончо сатып ийсекпи, арзандап кетпейби деген коркунучтар болуп атат. Ушул боюнча бир түшүндүрүп койсоңуздар. Эч кандай коркунуч жок. Айрым ошо пансионаттын ээлери пансионатка чейинки жолун оңдобой атат. Ошон үчүн туристтер келбей атат аларга. Быйыл өкмөт өзүнүн эсебинен пансионаттарга чейин жолдун баарын оңдоп бердик да. Анан ошо пансионаттан чыккан суулардын калдыгын тазалабайчы. Эгерде ошону тазалай турган болсо, туристтер андан көп келет. Бул фонду атайын айрым бизде средства массовой информациялар бар. Алар ошолор күчөтүп атат. Өкмөттүн кендерди зыянсыз казып алабыз деп сөз берип жатканына карабай, коомчулуктун пикирин башка жака буруп, урандан саясат жасап жаткандар дагы жок эмес. Серепчи Бактыбек Сайыпбаев сейрек кездешүүчү металл кендерин чалгындоо жана иштетүү боюнча коомчулукта болжолдонгон кооптонуулар ойдон чыгарылганын, алар Кыргызстандын өнүгүүсүн токтотуу максатында таратылып жатканын белгилейт. Кыргызстан абдан баалуу металлдардын кендерине бай. Бизде уран гана эмес, Менделеевдин таблицасындагы дээрлик бардык элементтер бар. Ошондуктан биздин өлкө өз укугуна ылайык жаратылыш байлыктарын өздөштүрүп, аларды өз каалоосуна жараша иштетет. Мунун айлана чөйрө үчүн өтө кооптуу экендиги тууралуу кептин баары ойдон чыгарылууда. Мындай жагдайды сырткы таасирлердин алдындагы адамдар түзүп жатат. Албетте баарын казып алууга болот жана казыш керек. Анын үстүнө бул коркунучтуу эмес. Айтайын дегеним, кендин курамында уран болсо да радиация таратпайт.
Аны эч кандай коркунуч туудурбастан эле коопсуз ташууга болот. Биз эч нерсени байытпайбыз. Бул рудадан титан, темир, торий жана уран концентраттарын чыгарабыз. Мындай иште Кара Балта тоо-кен комбинатынын олуттуу деңгээлде тажрыйбасы бар. Эми бул экономикалык жактан алганда максатка ылайыктуу жана өлкө үчүн пайдалуу. Эл өкүлү Исхак Масалиев да мыйзамды кабыл алуу менен алгач мамлекеттин уран сыяктуу кендерди иштетүү пландарына кызыкты. Аны менен катар Нарын облусунун Жумгал районунун Миңкуш айылында сайга кулаган оор жүк ташыган автоунаа тууралуу айтып, териштирүүнүн жыйынтыгын сурады. Акылбек Жапаров аталган жагдайда кооптонууга негиз жок экенин, Миңкуш айылында радиациялык абал туруктуулугун белгиледи. Сиздер комиссия түздүңүздөр, ошол калдыктар түштү, сууга түшпөдү деген, ал каяктан уран чыгып атат деген, ошол боюнча кичине бир маалымат берип койбойсузбу? Чын эле ушундай болдубу же бул туура эмеспи? Ал герметичный перевозка кылып аткан туура эмес маалымат, туура эмес таратып атышат. Так, ал жерде болгон эмес калдыктар. Ал жерде ташып аткан машинеде водительден кетип калды, күнөө. Эч жерден кеткен жери жок. Ал подъемга баратканда барыңыздар билесиздер, эгерде скоростной болгондон кийин скоростьту переключать этпеш керек. Баары жабык болгон. Ал жерде уран эмес, ал баягы переработан, отработан отходдорду биз бир орундан безопасный орунга көчүрүп атабыз да. Ал жерде эч кандай коркунуч жок. Буга чейин Жумгал районунда уу калдык ташып бара жаткан Хова адистештирилген унаасы Миңкуш суусундагы көпүрөдөн жол кырсыгына кабылган. Ал туюк суу калдык сактоочу жайынан Дальнее калдык сактоочу жайына бараткан. Бул кырсыктын кесепетинен унаадагы калдык сууга түшүп, жергиликтүү элдин ден соолугуна, экологияга таасир этеринен чоочулашып, маалыматтар тараган. Ал эми эл арасына кооптонуу жараткан суроолорго негиз жок экенин, кырсыктын кесепеттерин жоюуда так инструкция менен иш жүргүзүлгөнүн адистер айтып чыгышты. Вот в данном месте, где мы сейчас находимся, произошло дорожно-транспортное происшествие. По устранению дорожно-транспортного происшествия действовали мы строго по инструкции. Мына ушул жерде жүк ташуучу унаа кырсыкка учураган. Кырсыктын кесепеттерин жоюуда биз так инструкция менен иш алып бардык. Айлананы корчоого алып, дозиметриялык текшерүүлөрдү кылып жаттык. Башка жүк ташуучу унааны чакыртып, калдыктарды ошол унаага жүктөттүк. Жыйынтыгында жүк ташуучу унаага салынган калдыктар Дальнее калдык сактоочу жайына жеткирилип, эреже менен көмүлдү. Ташуу иштерин биз Кыргыз Республикасынын тиешелүү ведомстволору менен макулдашылган коопсуздук эрежелерин сактоо менен ишке ашырабыз. Ал жерге сууга да түшкөн жок, эчтеке болгон жок. Мен башынан аягына чейин өзүбүз карап, өзүбүз көзөмөлдөп ошол хоону чыгардык да. Миңкуштагы калдык сактоочу жайдагы ишти жергиликтүүлөр дагы көзөмөлдөп турушат. Алар унаалардын жүрүшү, жолдорго суунун чачылышына чейин кабардар болушат. Учурда мындагы жумуштар тескерисинче тургундарга коопсуз аймакты камсыздап берүү жана экологияны тазалоого багытталып жатканы маалым болду. Канча жыл бою ушакта деген хвостохранилищанын теласын үстү покрытиясы жок турган экен да. Аны баягы алгандан кийин ана бизге билинди да. Кыртышты ошо экскаватор менен алгандан кийин ошол пульпанын эле үстүндө чөп өсүп турганын көрдүк да. Ал канча жыл бою канча деген нөшөрлөгөн жаан жаганда ал суу агып атканын, аяка жашын зыян тийгизип атат деп эч ким кепилдик бере албайт да. Канча жылдан бери агып аткан да. Мына былтыртан баштап ташылып баштады. Эми буйруса мына быйыл бүтүп калган болсо уже биз таза зонада жашаган атпайбызбы? Буга чейин канча агып аткан да суудачы, бул канчага чейин агып аткан да. Эми ошол экини биз жок кылып атабыз да. Эми анча-мынча форс-мажорлор ушундай болот экен да. Эми иш болгон жерде кемчилик сөзсүз болот экен да. Кыргызстандагы жалпы эле төмөнкү өлчөмдөгү радиациялык отходдор болот. Ошон үчүн бул жерде жана даже машина менен ташыганда аларга особый эменин кереги жок да. Обыкновенный жана бортовой машина менен үстүн жаап ташый берсе болот. МАГАТынын ошондой шарты бар да. Ошонун шартына туура келип жасап жатышат. Негизи бул жерде чоң маселеде жана үстүндө тоо турбай көчүп келип тозуп калса проблема ошондо башталат. Ошон үчүн муну тезирээк ташып кетип, башка жанагы суусу жок, суудан алыс башка хвостохранилищага алып барып ошол жерге жасап жатат. Ошон үчүн бул жерге мүмкүнчүлүк берип, наоборот ошону тезирээк тазалаш керек. Жаңы мыйзам долбоору Кызыл Омполдогу кенди иштетүүгө жол ачат. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, Кызыл Омполдо болжол менен 14.757.000 тонна кен бар. Анын ичинен 95% титаномагнетит болсо, уран менен торий 1%га дагы жетпейт. Аклай Карабаева, Регион.